Namaz 36. Абу Зар радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: ким таңғы бағымдат намазынан кейін ордынан тұрбастан, ешкім менен барлашпастан 10 жолу «Ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах, лахул мульк ва лахул хамду, юхи ва юмит, ва хуа аля кулли шайин қадир» деп айтса, аға 10 жақшылық жазылат та 10 күнөөсү кечирилет. Ал 10 даража жогору көтөрүлүп, ошол күнү ар түрдүү апаат балейден корголот, шайтандын азгырыгынан сак болот. Ал күнү ширктен башка күнөөлөрдүн залалы ага тие албайт, деди. Абу Зар радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: ким таңкы багымдат намазынан кийин ордунан турбастан, эчким менен барлашпастан 10 жолу «Ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах, лахул мульк ва лахул хамду, юхи ва юмит, ва хуа аля кулли шайин қадир» деп айтса, ага 10 жакшылык жазылат да 10 күнөөсү кечирилет. Ал 10 даража жогору көтөрүлүп, ошол күнү ар түрдүү апаат балейден корголот, шайтандын азгырыгынан сак болот. Ал күнү ширктен башка күнөөлөрдүн залалы ага тие албайт, деди. Абу Зар радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: ким таңкы багымдат намазынан кийин ордунан турбастан, эчким менен барлашпастан 10 жолу «Ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах, лахул мульк ва лахул хамду, юхи ва юмит, ва хуа аля кулли шайин қадир» деп айтса, ага 10 жакшылык жазылат да 10 күнөөсү кечирилет. Ал 10 даража жогору көтөрүлүп, ошол күнү ар түрдүү апаат балейден корголот, шайтандын азгырыгынан сак болот. Ал күнү ширктен башка күнөөлөрдүн залалы ага тие албайт, деди. Дагы бир риваятта окуган ар бир сөз үчүн бир кулду азат кылганга барабар сооп берилет. Ал эми асыр намазынан кийин окуса, ошондой соопторду түнү бою алып чыгат, делет. Дагы башка риваятта «Юхи ва юмит» сөзүнүн ордуна «Биядихил хойр» сөзү айтылат. Котормосу: Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Ал жападан жалгыз, шериги жок. Дүйнө жана акыреттин падышасы, мактоого ээ. Жакшылыктын баары анын колунда. Ал гана тирилтет, ал гана өлтүрөт. Ал бардык нерсеге кудуреттүү. Тирмизи. Амалул яуми ва лейлати линнасаи.